Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Фермерлер, бүгүн биз сиздерге сатыла турган Россия Федерациясынан келген кунажындарды көрсөтүп беребиз. Туугандар, биздин чыгарылышты көрүп туруңуздар. Жуда биз Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Манас айылындабыз. Тагыраак айтканда Манас аэропорт тараптагы Манас айылындагы туугандар карантиндик зонаны билесиздер. Мына ушул базаны билесиздер, Манас айылынын күнбатыш тарабында. Мына ушул жерге 39 баш келди. 38 башы пёстарая кунажындар. Мына көрүп атасыздар, чөйнө пёстарая көпчүлүгү. Анан бир баш швиц бар. Эми негизги бүгүн көрсөтө тургандарыбыз мына пёстарая кунажындар. 38 башынын 13өсү кысыр, калган бүт баары бооз. Анан бирөөсү тууган, 38 башынын ичинен туугандар. 39-н тиги швиц. Ошону менен 39 баш туугандар. Биздин чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Мына мондай кунажындар, бооздору туугандар. Азыр биз бооздорду бөлөбүз. Анан 13 баш кысырды бөлөбүз. Экөөнүн баасы 2 башка. Сиздер кызыксаңыздар, чыгарылышты аягына чейин көрүңүздөр. Бааларын да айтабыз. Ага чейин мен бир четтен айландырып көрсөтөйүн. Булар Россия Федерациясынын Түмен регионунан келген туугандар. Түменден жакшы короодон алынган дейт. Булар нагыз сүт багыты, мына пёстраялар нагыз сүт багыты болот. Анан булардын баягы бою өсө турган пёстраялардан буйруса азыр 135-140-н үстү экен ушу кунажындар. Мына гиганттар көрүп атасыздарбы? Мына ушундай кунажындарды алып, уй кылып, сүт багытында иштейик десеңиздер, келип көрүңүздөр. Пёстрая кунажындар. Туугандар Манас айылында. Аэропорт Манаска жетпей, мына кашынып турат. Мына ондайлары кысырлар туугандар. Азыр сиздер дагы көрөсүздөр. Бооздор мына желини чыгып, кашынып, мына Россиядан келип, алыс жол жүрүп, буйруса өзүнө келип атат. Мен бир четтен айландырып көрсөтөйүн. Ичинде мындай жылас, элиталары бар. Мына көрүп атасыздар мына жүрүшүнө. 3 башында краснопёстралар бар экен туугандар. Булар дагы жакшы кунажындар экен, Токол. Мүйүздүүсү да бар, токолу да бар. Кыскасы мына ушул кунажындарды бүт баарыңыздар көрдүңүздөр. Азыр биз экиге бөлүп көрсөтөбүз. Бул кунажындарды буйруса токолдоруну, кысырларыны букадан чыгарып алсаңыздар болот. Булардын баалары арзаныраак болот туугандар. Жайлоого айдасаңыздар дагы өсүп чоңоет. Мына калган тууй тургандары бүт баары биринчи туут кунажындар. Тууп, музоосун чоңойтуп, кайрадан букадан качырып, мына уй кылыңыздар. Мына бооз, кыйындары турат, Мына элиталар, мына кунажындар эмне деген гана кунажындар. Азыр мына бирөөсү тууйун деп калыптыр. Баса бирөөсү тууптур. Жана тууган кунажынды сатып алам десеңиздер, мен азыр мынагы кунажындарды экиге бөлүп атканда сиздерге ошону тартып көрсөтүп коем туугандар. Жана бооз кунажынды. Тууган кунажынды музоосу менен 20 литр сүтү бар экен, ошону көрсөтүп коем. Тиякта сарайда турат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эми баягы жол жүрүп келгенден кийин бир аз товарный вид кетет. Өзүнө келип бир 1-2 жумадан кийин, 1 айдан кийин көрсөңүздөр вообще башка кунажындар болот буйруса. Мына. Мына чоң килтейген кунажындар. Бооздору мына ушулар туугандар. Азыр ушул базада турат. Негизи сүт багыты мындагы чоң кунажындарда келиши кыйын. Ошондуктан ушу партия келди. Ээсинин телефон номерлерине чалып, онлайн соода кылып, кайсы жаккан болсо скриншот кылып алып туруп, ээсине көрсөтүп, соодалашып. Болбосо эмне Оштон башка жактан болсоңуздар, самолетко отуруңуздар, таксиге отуруңуздар, ушул жака келип, биринчилерден болуп алганга үлгүлүп калыңыздар туугандар. Эми ферманын уйу баары ферма туугандар. Булар баары жанагы кылданган уйлар болот. Буларга канчалык берсең сүттү көп берет, чоңоет, жакшы музоо тууйт. Эркегини этке багып, ургачын уй кылып, эртең сатканга дагы музоосу кымбатыраак болот туугандар. Жөнөкөй уйга караганда. Машалла. Мындай уйдан 10-15 тапарып коюп баксаңыздар кана. Сүттү тапшырып күндө жумуш туугандар. Мына сүт багыты бүт бар. Азыр биз экиге бөлөлү. Ногу 150 миңден 180 миңге чейин экен бооздор туугандар. 180 миңдиктер мыналар болса керек, Мына. Анан тетиги кысырлары 110 миңден 140 миңге чейин экен. Азыр экөөнү бөлүп өзүнчө көрсөтөбүз. Ата кунажындар сонун. Просто бир жума турса дагы өзгөрөт.
Мынау шивисти бери бөлүп койду. Шивис кунажын издегендерге мына таза шивис, бооз экен. Өтө таза, шивистин тазалыгына сөз жок. Шивис мына Европанын шивистери мына ушундай болот. Жалгыз ушулда кошулуп келиптир. Мунун берер баасын 170 000 деп атыптыр. Мына шивисти көрсөтүп койчу дегендерге шивисти көрсөтүп, мына желиндери дагы көрүнүп турат. Мына кунажын өтө жылас кунажын экен. Жанакы тууган кунажын ушул тээ тиякта музоосу. Кечээден бери сааптыр. Уузда эми. Саап буйруса 20 литрдей сүт берет деп чамалап атат экен азыр мына желиндери. Уузу сааптыр мына челекке мына 3 маал сааптыр туугандар. Ушу челектен ашып кетиптир. Сутка эмес мына күндүк. Буйруса анан эртең менен да сааса бир 20 литрге жакындап калат экен. Мына ушул кунажы туугандар. Эми муну алганда кандай? Келип көрүп, саап көрөсүздөр же телефондо соода кылып туруп, өзүңүздөр үйгө апарып саап көрөсүздөр. Эми жеген жемине, чөбүнө жараша дагы сүт өзгөрөт буюрса. Желиндери мына ушул желин. Мына ушул кунажын бою да чоң кунажын экен. Биринчи туут. Азыркы уйдун баласы мына 1 күндүк кечээ туулуптур. Мына уй музоосу менен кызыккандарга мына көрүңүздөр. Кунажын 20 литр сүт берип атыптыр азыр. Буйруса эркек баласы менен бир мощный эркек бала тууптур. 1 күндүк караңыздар. Туугандар биз фильтрлеп алдык. Мына туугандар 150 000ден 180 000ге чейин мына ушул уйлардын баалары коюлду. Булардын бүт баары бооз, биринчи туут кунажындар. Жана биз айттык, булар сүт багытында деп. Süt men işteymin, bergenimde süt kılıp çıkarsın, maga süt gerek. Bayağı süt bağıtında küçlü uy desеңizdер, mına pöstara kunajınдар. Buyursa, jalan boğuzları. Özünüzдөр da kelip көрүп турасыздар, бааларын айттык, дарекке келип, дагы сүйлөшүп, же болбосо телефондо онлайн соода кылып сүйлөшсөңүздөр дагы болот. Бүт баарын желиндери чыгып калган. Мындай болуп. Хош! Бойлору чоң-чоң. 135-140'ın üstündeki kunajınlar birisi öte boyu büyük bolo turgan kunajınlar. Özünüzдөр dagı körüp kübө болуп турасыздар. Алам дегендер болсо байланышып көрөсүздөр. Мына өтө жыластар. Мына жакта 13 баш кысырлар. Буюрса булар дагы бир аз семиртип туруп букага койсоңуздар болот. 13 баш. Булардын баалары 110 000ден 140 000 сомго чейин коюлду. Бүт баары токол туугандар, токол уй. Үйдө жанагы фермага кармайын дегендерге мына көпчүлүгү токол издегендер бар. Бирок булар кысыр. Бир аз семиртип туруп мына буканы коесуздар. 3 башы мына краснопёстрая. Бойлору бийигирээк кунажындар экен булар дагы. Мен сиздерге бир четтен аралап көрсөтүп берейин. Эми алыс жол жүрүп келди буюрса. Бирок бираздан кийин мына өзүнө калууна келип башкача уйлар болуп калат буюрса туугандар. Булардын баалары мына кысыр болгонуна байланыштуу жеңилирээк коюлду. Эми багы чоң уй кысыр болсо түшүнмөкпүз. Багы бир ой жаралса болот. Эми булар багы кача электери туугандар. Буюрса эми семирип күйгө келип кача баштаганда качырып аласыздар. Эми булар жайлоого айдасаңыздар болот, жаз келет туугандар. Жайлоого барып семирип келип качса да болот. Фермада семиртип качырсаңыздар да болот. Кыскасы булар дагы сүт багытында жаш кунажындар эми качып, эми биринчи туут болот.